taam çıgarat, tamak jeybiz. İçe 1 sutka, 2 sutka, 3 sutka, 5 sutka katıp жүрген adam tuzlu jesem ne bolot? Al tuzçu çıkıp tuz jegenden keyin çıkıp ketişke teşik tapпайт. Teşik tapпайт da anan sekin anan organizmге сиңип калат да, анан кийин остеохондроз ошодон пайда болот. Мына азыр мен илгери ушуну остеохондроз полный позвоночник артым талып, желкелер талып, путтарым талып, баса албай тизелеримден бошу бүгүлбөй тизелерим. Ушунча кыйналат элем да. Кийин мен ушул свичтен результат алам деп жүрүп, путумдун ооргандарын билбей калдым. Таманым деле оорубай койду, тизелерим деле оорубай койду. Ошончолук оорулардын жок болуп кеткениге таң калгам да. Ошондо анан капремонт деп отрежайса, ошо капремонту эмне экен деп өзүмчө эме кылат элем. А капремонт деп ошол дарыларды ичкенде очищениядан баштап туруп, акырына жеткизсең капремонт болуп калат экен да. Путтарың да оорубай коет экен, баары жоң жакшы болуп, жеңил болуп каласың да өзүңчө. Ошо ичиң катып жүргөн убакта бу туз ошо тешик таппайт да, чыгып кетейин десечи. Анан мажбур болот да, ошо денеге сиңип калат, анан остеохондроз пайда болот экен. Бу чындыкчы. Себеби мен бардык адамдардан результат алдым да. Себеби ошончо ичи катып жүргөн адам ошончо уюп калат. Очищениясы жакшы адамдар ончо уюбайт. Ошолордон ам сездим да. Алдын өзүмдөн алганда мен кандай болгонун билбедим бирок. Анан ушул путу какшап ооруп жүргөн адамдардан кичине сиздерге маалымат берип коеюн. Мен путум какшамай болуп калды да. Ошол ооруп жүргөн убактарымда путум ушунча какшамай болду. Тиземден бүктөлүп жатсам, кичине жаным арам алып уктайт элем да. Ошол кийин вообще эле путум кыйналып, вообще какшап ооруп болбой жүргөн да. Кийин мына дарыларды ичкенден кийин Ипар компаниясынын дарыларын ичип, бул продукцияларда ушунча жардам болду. Puttарым айыгып кеткен өзүм сезбей калганмын да, жакшы болгонун. Кийин мен өзүм сездим. Себеби мен бир убакта бир жеңебиз кан оорусу менен сахардан ооруп калып, инфекционныйга жатып калган да. Бир деке жеген бикен, бирдеге болуп, ошонун инфекционныйга жатып калган да. Инфекционныйга жатканда кан керек болуп калып, мен ошого келип кан бергенмин да. Какой-то bir 500'den aşık 600 gramday kan beripmin. Ошодон кийин башым тегеленип мындай боло түштүм, бирок больницадан чыгып атып бардымда балды алып туруп, балды бир 50 грамм бал чалып ичип туруп өзүмө келе калдым. Кийин билсем, мына азыр ошончолук адамдардан результат алып жүрөмүн. Кимдин каны аз адамдардын путу какшамай болот экен. Кан коюктар менен кан аздыктардын ошондой какшамай болот экен да. Кровообращение жакшы болбойт кан коюктугудан. Анан мынау канын аздыгынан какшамай. Мен ошо какшамай ошодон пайда болгон экен. Мен кийин сездим да. Азыр ошончо аялдар төрөп, 4-өө 5-өө төрөп, ошо аялдардын баардыгы ошо путтары какшап кыйналып жүрүшөт да. Ама эркектерде анча деле жок анда канчы. Эркектерде кээде бар, алар мындай бир жери кесилип же болсо ушундай потеря болуп, гемоглобин түшүп кетиши мүмкүн болот. Анан башка да мындай көп адамдар мындай жинденип, антимитип түшүп кете берет го, анын немеси жок. Ошол путтары какшап ооруп жүргөн адамдар, анан ошо тамандардан баса албайган тузу бар. Булар ошол очищение жакшы очищение бергенде эмне ошо президентибиз очищение деген очищение ошол тазалайт да, жууп полный туздарды чыгарып коет экен да. Туз чыккандан кийин, канды суюлткандан кийин эле уже оорулар жоголо баштайт да. Биринчи очередь ошол да. Канды суюлтуп тузду жоготпосо путудан айыгам деп ойлобосун эч ким. Себеби ал канын суюлтпаса ол путу кожоюп ошондой туруп калат. Анан очищение кылганда ошо туз жоголуп, кан суюлганда движение мындай жеңилдеп башкача боло баштайт. Анан кан железа ичип туруп, канын толуктап, гемоглобин ордуна түшүрүш керек да. 140, 130дан жокору болсо, ошондо мындай путтар какшабай башкача болуп жүрөт. Бул чындык экен. Себеби ошончолук жаңы туз жөнүндө маалымат ошондой да. Ичи катыган адамдарды аракет кылып түшүндүрүңүздөр, айтыңыздар.
Себеби ошол ичи катыган адамдарда бүтүн баардыгы туз пайда болушу ошо жанагы немеден болот да. İç katıp durup çıkıp kete alбай turup тешик таппай чыгып кетишке. Ошондон анан кийин денеге сиңип алып, анан баары жоңду уютуп кыйнаган ошодон. Урматтуу